Саламатсыздарбы? Эфирде ачык сөз программасы. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын экс-спикери Ахматбек Келдибеков болмокчу. Саламатсызбы, Ахмат мырза? Мынакей биз сиз менен акыркы жолу маек кылганыбызда ошондон бери 6 айдын жүзү болуптур, жарым жыл болуптур. Албетте биздин ал көрсөтүүбүз сиз катышып, ошол суроолорубузга жооп берген программабыз эл тарабынан, көрүүчүлөр тарабынан абдан жакшы кабыл алынган. Мына ошондон бери ошол жарым жылдын ичинде да сизге карата бир топ суроолор, ушул көрүүчүлөрдүкү, элдики, дейли коомчулукта пайда болду да. Мына ошондуктан биз сизди издеп таптык. Анан биздин ушул чакыруубузга жооп кылып келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз албетте. Анда эмесе маегибизди баштасак. Рахмат, мен 7 каналдын жалпы жааматына ыраазычылык билдирем. Чындыгында 6 айдан бери телевидениеде эле чыга элекмин. Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Рахмат. Ахматбек Келдибекович, мына сиз көп кызматтарда иштеп, көп тажрыйба чогулттуңуз. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөдө болуп жаткан кризистин, кыйынчылыктардын жаңырыгы сөзсүз түрдө Кыргызстанды жөн койбоду. Буга карата өкмөт түрдүү чараларды көрүп атат. Бирок эл ичинде нааразычылык күчөгөндөй болуп атат да. Айтыңызчы, мына ушул социалдык экономикалык абалга кандай баа берет элеңиз? Анан ушундан чыгуу үчүн бир кандайдыр бир ушул сунуштарыңыз барбы? Эмне дейт элеңиз? Эми чындыгын айтканда бүгүнкү күндө бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө социалдык, экономикалык чоң мындай кризис болуп атат да. Көпчүлүк эксперттер 2009-2008 жылга салыштырып атат, бирок ага караганда мен күчтүүрөөк деп дагы айтсам болот. Ошонун эле катарында эми Кыргыз мамлекетибиз, биздин мамлекетибиз кичинекей өлкө болгон менен дагы ошол жалпы биздин пространстводагы интеграциянын негизинде, жалпы дүйнө жүзү менен байланыштын негизинде бизге дагы ошо кризис бизде болуп атат да, социалдык, экономикалык кризис. Бул биринчиден мына биз Евросоюзга, Таможня союзга киргенден кандай гана кризис болбосун, ошол уюмга кирген мамлекеттердин чоң мамлекет болобу, кичине болобу кризис болсо, бул түздөн-түз бизге өзүнүн түздөн-түз запкысы болот, таасири болот. Анан башка мамлекеттерге салыштырмалуу, мына мисалы биз ошол эле Казакстанды, Россияны алып көрсөк, аларда баягы запас подушка деп коет да, алардын топтогон өзүнүн акчалары бар, фонддору бар, жана башка. Аларга салыштырмалуу биздин мамлекет 2 жолку революциядан башынан өткөрдү. Ал дагы өзүнүн таасирин тийгизип, бүгүнкү күндө биз үчүн мындай кыйыныраак болот да, кыйыныраак болуп атат. Бирок бир четин алып көргөндө бүгүн ошол биздин сомдун кандайдыр бир туруктуу сакталып калышы, умеренный интервенция киргизип ошону кармап атканы бул туура саясат деп эсептейм. Себеп дегенде, эгерде сомдун күчү, сомдун баягы күчү кетип калса, биз үчүн өтө кыйыныраак болмок. Бул туура саясат. Бирок умеренныйраак жасаш керек да, кичине-кичинеден кое берип. Ал эми экинчиден биздин мына производство жана башкаларыбызды, ишканаларыбызды ишке киргизе жетишпей атканыбыз, бул бизге өтө кыйынчылык. Бул кризисте эмне кылыш керек? Бул кризисте өкмөт деген эртеден кечке кантип ушул кризистен аман-эсен чыгып кетиш керек деген жумуш алып барыш керек да. Бул эң негизгиси макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү туура күндөн күнгө саат сайын анализдеп туруш керек. Ал эми акыркы мезгилдеги ушундай дүйнөлүк кризистин кесепетинен элдин жашоо турмушу кыйындап калды. Будан бирден бир негиз болуп, мына биздин негизги мигранттар бул боордош Россия, Казакстан мамлекеттерде болчу да. Ал жактан бизге чоң акча келди. Бүгүн мисалы рубль менен сомдун соотношениеси экөө бирдей эле болуп калды. Даже рубль сомго караганда арзаныраак болуп калды. Ошондо иммигранттардан келген акча, ол жактан келген капитал бул түздөн-түз экономикага түз таасирин тийгизет. Себеп дегенде бизде баягы торговый баланс деп коет, бул отрицательный. Биз негизинен Кыргызстанда бир 70-80% чейин импорт нерсе менен жашайбыз. Ошол импорт нерсе менен жашаганда торговый мындай теңдештикти тегиз алып барыш үчүн бизге валюта кирип туруш керек, экспорт болуш керек да. Ошол экспортты биз валютаны мигранттар нерсе менен келип турчу да. Бул азыр түздөн-түз өзүнүн таасирин тийгизип атат.
ушул мезгилде өкмөттүн жаңкы мен эми мына саясатчы катары, экономист катары четте туруп карап атам да. Жаңкы непопулярный, бүгүнкү күнгө эч кереги жок кээ бир чечимдер чыгарган мен үчүн түшүнүксүз да, мен кээде түшүнбөй калып атам. Анан кээде ушул өкмөттө иштеген тааныш билиштерге өз оюмду айтып акылдашып калам. Бу кандай? Бүгүн кризис болуп атса, действительно аябай кыйынчылык. Бул бир гана Кыргызстан эмес, жалпы дүйнөлүк криз менен связаны. Ошол мезгилде жаңкы бийик тоодогу камсыздандырууну жоготту, үй турак жайга камсыздандыруу киргизи, уунага камсыздандыруу киргизи, жана башка деп непопулярный 5-6 нерсени кабыл алып атышпайбы? Эми мына бүгүн ошого ким кийлигишти, аралашты билбейм. Бирок высший руководство болду, ошону токтотуп кандайдыр бир жылдырганы бул аябай туура. Себептен ал жакшылык алып келбейт. Тарифтин көтөрүлүшү, газдын баасынын көтөрүлүшү, мунун бардыгын өкмөт деген бүгүн ошонун бардыгын мындай жылмалап, ушул кризистен чыгыш үчүн кандай гана жол болсун алып чыгып кетиш керек. Эгерде бизде мындайды жасабаса, нетрадиционный баягы элге жакпаган нерсени жасай берсе, бул социалдык вызырып калып келет. Экинчиси, ушул арты экономикалык далил менен аныкталбаган нерселерди киргизсе, бул экономиканы кыйын абалга алып келип коюшу мүмкүн. Эч ким гарантия бере албайт. Эгерде ушундай шарттар менен макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү күнү түнү дебей мындай карап турбаса, көзөмөлдөп турбаса, son bir günü баягы Россияда Гайдар, Егор Гайдардын учурунда билесиз да, Чёрный вторник деп, bir күндө сомдун канчага түшүп кеткенин. Мына Казакстанда болуп атат, 2 эсе, 3 эсе болуп атат. Эми аларга мен айтып атпайм, алардын запас өзүнүн активдери бар, акчасы бар. Эгерде сомдун баасы түшүп кетсе, анда сомдун покупательский сатып алуу өндөмдүүлүгү жок болот. Начарлайт. Анда бир эле вариант калат, анда элдин айлыгын көтөрүш керек, жана көтөрүш керек. Бизде андай запас бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бере албайт. Ошон үчүн интервенция кылып кармап атканы да. Бүгүнкү ошонун негизинде өкмөттү мен мына средства массовой информациядан, газетадан, телевидениеден көрүп, булардын алып бара турган негизги кызматы только ушул болуш керек. Башка саясат, саясий нерсе менен эмес, только экономикалык иштер менен иш-чара алып барыш керек. Анан түшкөн активди, акчаны бүгүнкү күндө колдон келишинче кармап, ушул кризистен чыккыча ошону мындай запас катары кармаш керек да. Бүгүнкү күндө биз Евросоюзга мүчөбүз. Бирок мына ушул биримдикке киргенден кийин биздин дыйкан фермерлерге жакшы шарт түзүлөт. Анткени себеби биздин ошо дыйкан фермерлердин продуктлары сыртка чыгат деп күткөнбүз. Абал андай болбой калды. Мынакей 1 жылдан жакын убакыт өттү. Эмне себептен мындай болуп калды? Деги эле ушул кошундан негизи Кыргызстан көп жакшылыкты күтүп атат. Дагы канчага созулушу мүмкүн бул? Мындай да, любой ишти баштаганда баягы кандайдыр бир пайдалуу натыйжалысын белбесе, критиковать этиш оңой. Бул жаман болуп атат, бул жаман деп. Ага ошол кандайдыр бир жаңы нерсени баштаганда, ошого кирип атканда аябай мындай талапты катуу коюп, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын катуураак коюп иш алып барыш керек эле. Биз кандайдыр бир убакыттын аздыгынан ошол документтерди учурунда толук аналитика, эксперт кыла албай кирип калдык да. Бул ачууччулдук. Эми любой кандай гана жаңы мындай союз түзүлөбү, интеграционный пространство түзүлөбү, ага кирип толук кандуу ичине отуруп, бул убакытты талап кылат. Ал Кыргызстандан зависит этпейт же башкадан. Мына мисалы бүгүн ошол этти, мөмө жемишти киргизиш үчүн лабораторияларды жасаш керек. Бул шарт. Бул бирөөнүн прихоти эмес, бул шарт. Себеп дегенде убакыт керек. Убакыт керек. Себеп дегенде ошол этти алып барыш үчүн ар кандай оорулар бар жана башка. Бул дүйнөлүк шарт. Ал эми мөмө жемишти киргизиш үчүн ага да холодильник түзүш керек. Мунун бардыгы шарт да. Ушуга биз өкмөт ушуга күнүн түнүндөй иш алып барып эптеп жетишиш керек. Бирок келечегинде Кыргызстан үчүн
Қазақстандын рыногу, Россиянын рыногу, Белоруссиянын рыногу, Армениянын рыногу. Бүгүнкү күндө мен угушумча Иран кошулабыз деп атат. Ушул рыноктор ачылып калса, биз үчүн аябай эле жакшы болот да. Бирок ага жетиш үчүн мына дүйнөлүк экономикалык кризистин таасири дагы тийип атат. Ал таасир естественно Россия менен Казакстанга чоң таасирин тийгизип атат. Себеп дегенде ал жерде углеводород сырьёсу да, мына нефти, газ жана башканын баасы түшүп атат. Аларда дагы өзүнчө мындай чоң проблема пайда болуп атат. Ушунун баардыгы ушуга тоскоолдук болуп атат да. Бирок мен ойлойт элем, бул биз бүгүнкү күндө импорт, мен дагы бир жолу кайталайын. Биздин Кыргызстанда бардык нерсенин пайдаланганыбыз, жүргөнүбүз, кийгенибиз, ичкенибиздин 70% бул импорт болуп атат. Биз ошо импортто замещенияны баштабасак, келечек бизге кыйын болуп калат. Кыйын болуп калат. Себеп дегенде экспорт болбой сайын валюта келиш кыйын. Ошон үчүн биз өндүрүш коюшубуз керек. Өндүрүш коюп, мал чарбасы, айыл чарбасы, ушул жака өндүрүштөрдү коюп, биз экспорттой башташыбыз керек. Анан жөн биз помидорду, же алманы, же этти алып барып сатабыз деген бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн шартына туура келбейт. Себеп дегенде биз ошол стандартка ылайык алып барып берсек, эл алат, и баасы дагы болот, сатымдуу болот да. Бүгүнкү күндө өкмөт ошол сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, мынакей коомчулукка белгилүү көрүп аткан чаралар чындап эле элдин нааразычылыгын жаратууда. Негизи эгер мындай кылсаң, баягы бул жакка барсаң атың өлөт, бул жакка барсаң арабаң сынат дегендей болуп, өкмөт азыр айласын таппай калган жокпу? Негизи ушул шарттан чыгуунун сиз айткандай жолдору болсо, мындай мисалы деп туруп бир мисал келтирип бериңиз. Мындай да, мен мисал келтире алам. Бүгүнкү күндө мамлекет оппозиция болобу, позиция болобу, саясатчы болобу, жөнөкөй адам болобу, кыргыз мамлекети бардыгыбызга керек мамлекет. Биздин жашай турган жерибиз, өнө турган жерибиз, өсө турган жерибиз, келечекте бала муунга кала турган жер Кыргызстаныбыз. Ошон үчүн бүгүн менин бир ушул ситуацияны неме кылып, бири-бирибизди сен тигиндейсиң, мындай дебей консолидация кылып, колунан келген специалисттерди коюш керек. Ал Бакиевдин учурунда иштедиби, ал Акаевдин учурунда иштедиби, Отунбаеванын учурунда иштедиби, Союз учурунда иштедиби, Горбачевдин учурунда иштедиби. Колунан келген таланттуу, практик профессионалдар топтоп ошолор иш алып барыш керек. Бүгүн ачыгын эле айтайлы, кээ бир мына партийный система деп биз ошого өттүк, бирок ага толук кандуу кире элекпиз. Партийный системалар толук кандуу иштей элек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай башаламандык. Биз бүгүнкү күндө кадрларды колунан келген практик, колунан келген адамдарды ишке коюп, иш алып барбасак тыңгуюктуу болуп калат. Себеп дегенде акимдерди алайлы, кээ бир губернатордорду алайлы, эчтеке билбейт. Ачыгын айтыш керек аны. Эмне иш кылганын билбейт. Алар ойлойт, эртең менен барып бир жолду ачып койсом, бир садикти ачып аткан лентасын кыркып койсо, же болбосо спорт зал ачтык, садик ачтык дегенде иш жүрбөйт. Ал жерде ар бир региондун ушул шартта кандай кылып иштеш керек, кандай иш алып барыш керек. Социалдык маселелерди, мисалы көп социалдык жергиликтүү жердеги маселени ошол аким, айыл өкмөт жана башка чечкенге болот. Бирок алардын бүгүнкү күндө деңгээли ошону чечкенге жооп бербей жатат да. Ошон үчүн биз ушундай бир бүгүнкү күндө профессионалдык өкмөт дейбизби, кандайдыр бир өкмөт болуп туруп, бир бүгүнкү дүйнөлүк кризистен Кыргызстанга таасирин оңой тийгиз жолун издеп туруп чыгып кетүү аракетин көрүшүбүз керек. Себеби бүгүнкү күндө бардыгы эле саясатчы болуп калбады. Бардыгы саясатчы, жөнөкөй садиктеги баладан баштап пенсионер аксакалдарга чейин саясатчы. Только саясат, Кыргызстанда саясат, башка эчтеке жок. Анан жаман нерсе жазуу, газета, журнал, чын болобу, калп болобу, эптеп бирөөнү жамандап жазма. Биз ушу менен алек болуп калдык да. Негизи бул туура эмес. Конечно, туура эмес. Эми мындай да, саясатта жүргөндөн кийин саясат умеренныйраак болуш керек да. Ким саясат менен алектесе, саясат менен болуш керек. Ал эми бардыгы саясатчы болсок, ишти ким болот?
Сиз кандай баа берет элеңиз? Ушул бүгүнкү 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин абалына? Анткени себеби ал жерде мынакей лидерлер өз билемдик кылып атабы, же БШК кылып атабы, же сот акыйкатсыздык кылып атабы? Мына ушул жогорку кеңештеги абал бул коомчулукту өтө тынчсыздандырып атат. Биз Конституцияны 2010-жылы өзгөрткөндөн кийин парламенттик башкаруу системасы деп партийный системаны киргиздик. Бул партийный система киргенден мына 5 жыл өттү. 2010-жылдан 2015-жылга чейин бир созуп өттү да. Бир чакырылышта парламент өттү. Кандай да болсо да кичине калыпташты десем болот да, кичине. 5-чакырылыш парламент башкаруунун бир 15% десем болот да. 50%, 60% болсо бул жакшы болмок. Бирок ошол биздин башыбыздан өткөн кемчилдиктер бүгүн да кайталанып атат. Партия негизгиси партийный система түзүлгөндөн кийин бул тартип партийный системанын ичинен башталыш керек. Шайлоого келгенде эле бири-бирибиз менен кошула калып, бири-бирибиз менен ажыраша калып, анан бир партиядан чыгып экинчи партияга кирип, экинчи партиядан үчүнчүгө кирип эле туруксуздук болуп атпайбы, саясийчи? Ошонун кесепети бүгүн да кайталанып атат. Себеп дегенде бир партияга киргенден ошол партияда калыш керек. Ошол партиянын идеологиясы менен кетиш керек. Анан эптеп парламентке жетүү, эптеп жеңишке жетүү деген максат. Бул мен окуп көрдүм да, Европа өлкөлөрүндө дагы баягы парламенттик башкаруу системасында жасап аткан өлкөлөрдө да куду ушул мүчөлүштүктөр кайталанган экен да. Кайталанган. Бул естественный процесс десе болот да. Бирок естественный мындай процесстен Кыргызстанда созулуп кеткен жок. Бул жок, естественный бул процесстен бүгүн биздин ушуну кандайдыр бир эксперимент кылып өткөнгө биздин убактыбыз жок. Убактыбыз жок. Бүгүнкү күндүн талабы да аны талап кылбайт да. Ошонун негизинде мен ойлоп атам, мен буга чейин дагы айттым эле, дагы бир жолу айтып кетким келет. Партийный система калса калсын, бирок Кыргызстанда биз федеративный өлкө эмеспиз. Биз кичинекей өлкөбүз. Округ түзүп эле, ошол округтардан партиялар өзүнүн талапкерин чыгарса, ошол округда эл тамдап, ошол партиянын ичинде мисалы 10 партия 10 өкүлүн чыгарса, эл ошону тамдап алып бирөөсүн татуусун тандайт. Элге ушундай тамдоо бербей атабыз да. Азыр партийный системада мисалы лидерлердин карап туруп эле Өздөрү тизме түзөт. Лидерлерди карап тамдап атабыз, аягында кимдер кошулуп атат, ошонун негизинде ушундай чыгып атат да. Эгерде биз округ түзүп, ошол жерден партийный системадан выдвижение кылып, ошол жерден тамдалып келсе, бул күчтүү парламент болот. Бул деген сөз, ошол ар бир депутат округда өзүнүн ошол округунда ишти алып бармак да. Ошол округда болгон маселени көтөрмөк. Шайлоочулар дагы аны жакшы таанып. Аны да жакшы таанымак. Анан түздөн түз көтөрүлүп, ошол мезгилдин эффективности парламентте иштеген депутаттардын эффективности, натыйжалуулугу бүгүнкүгө караганда 3 эсе, 4 эсе бийигирээк. Бул анализде көрүнүп турат да. Көп иш бүткөн. Бүгүнкү күндө ошол жогорку кеңештеги ошондой мынакей соттошуулар, фракция лидеринин каты менен чыгуулар, мына ушундай ант берүүлөр, ушул дагы негизи парламенттин аброюн кетирип аткан жок? Сөзсүз түрдө кетирип атат. Себеп дегенде ант берүү, партияга киргенде ант бериш керек. Партиядан ушул партиянын келечекте ушул саясий турмушунда мен ушул партиямен болом деп ант бериш керек. Анан мен кирип алып кийин чыкпай койсом деп ант берген, бул туура эмес. Бул туура эмес. Мен добуш ала албасам чыгып кетем деген туура эмес. Партиянын идеологиясы боюнча барыш керек. Мен эптеп кирип мынанча акча короттум, мен депутат болушум керек деген да туура эмес. Себеп дегенде бул ошол партиянын негизги ой максатын алып барса, ошол мүчөлөрү депутат болуп алып барабы, жөнөкөй мүчө болуп алып барабы, ошондо партиянын туруктуулугу түзүлөт. Ансыз бул болбойт. Соттошуу боло берет, жана башка боло берет. Себеби ошол системаны бүгүнкү күндүн шартына карап туруп эле түзүлүп калып атат да. Эптеп депутат болсок келдик деп. Ошонун негизинде мисалы мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок. Мамлекеттик кызматта мен бирөөнү эч кандай аскарбит этким келбейт. Мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок адамдар келип калып атат. Себеп дегенде союз учурунда мисалы депутаттын сүйлөгөн сөзү, киргизген маселеси, ошол элге ылайык нерсени чечүү нерсе. Бүгүнкү күндө туңгуюк болуп атпайбы? Аны эл деле көрүп атат. Кээде туруп башка жака кетип калышат. Бир маселе карап атса башка жака
мен деле депутат болуп иштегем, эми өзүм коллегаларыма сын пикир айткандан алысмын. Бирок бул ушундай түзүлүп калды да бүгүн. Ушундай түзүлүп атат. Бул туура эмес. Парламент деген бул саясий кырдаалды, кыргыз мамлекетинде саясий кырдаал ушу парламенттин ичинде чечилип, саясий кырдаалдан дагы, саясий кырдаалда экономикалык, социалдык кырдаалга ошол туура мыйзамды киргизип, ошол мыйзамды өткөзүп, ошонун иштешин көзөмөлгө ала турган бул чоң орган да. Ушунун ичинде эле чечилиш керек көп маселе. Парламент кабыл алып жаткан мыйзамдар иштебей калгандыгы дагы көрүнүп турат. Анан парламент туура эмес мыйзамдарды дагы кабыл алып атат деп эл нааразы болгондо, алар мына ушул долбоорлорду 20-жыл, 18-жыл деп артка жылдырып салып атат да. Негизи сиз ушул парламенттик системага өтүүгө көз карашыңыз кандай? Парламенттик системага өтүү Кыргызстан үчүн пайдалуу деп эсептейм. Себеп дегенде мен кыргыз мамлекетибиздин, элибиздин тарыхын алып көрсөңүздөр, бизде кандайдыр бир парламенттик башкаруу системасы илгертен бери калыптанып келген экен да. Хан болсо хандын жанында аксакалдар чечкен, өзүнчө мындай курултай болгон жана башкачы. Анан экинчи жаңы сиз айтып аткан мына бир маселени киргизе коюп, кабыл алып туруп, аны кайра 20-жылга жылдырды. Эми бирден бир мисал катары айтсам, жаңкы оң рулдуу машиналар. Оң рулдуу машиналардын кесепетинен дейт, бүгүнкү күндө авария көп болуп атат, адам өлүүлөр көп болуп атат деп авариядан. Эми аны башка методдор бар да регулировать эткен. Мына Казакстанда. Адам пешеход өтүп кетип аткан жерде машина токтобосо, айып пулу аябай чоң. Скорость баягы ылдамдыгы жогору болсо, айып пулу аябай чоң. Ал жерде бизге окшоп ДПС гаилер турбайт, камера турат жана башка. Бул камераны коюп коюшта да көп акча требует этпейт мамлекет үчүнчү. Ошол жол менен регулировать этсе болот. Стоянкалар боюнча. Стоянканы туура эмес жерге койдуңбу, айып пулун көтөрүш керек. Ал эми оң колду рулду таксовать эткенге болбойт, башка болбойт дегенге мен толук кошула албайм. Себеп дегенде бүгүн оң рулдуу машинаны мамлекет уруксат берди башында. Жүрүп атат, элдер алып келди. Бул биздин элге баасынан дагы, качествонан дагы доступный болуп атат. Эл ошол машиналарды алып келип бүгүн турмушун өткөзүп атат. Турмуш тирчилигин өткөзүп атат, таксовать этип атат, жана башка иш кылып атат, жанын багып атат. Жумуш орду болбогондон кийин эл өзүнө өзү иштеп жанын багып атат. Аларга давай шарт түзүп берели. Учуру келет, экономикабыз нормализовать этсе, элге жумуш пайда болсо, ал праворульный машиналар өзү эле жок болот. Себеби леворульный машина мына азыр Россия менен таможенный союзга кирдик, ал жактан арзаныраак келсе, бул өзү менен өзү рынок регулировать этиш керек. Экинчи, жаңкы кийим тигүү боюнча чындыгында мындан 5-6 жыл мурун, акыркы эле 3 жыл мурун Кыргызстан СНГнын көп мамлекетин мындай камсызданчу. Учурунда эсиңизде болсо 5-созукта ушул кийим тигүүчүлүктү кыргыз ишкерлери өздөрү освоить этип, өздөрү рынокты таап, мамлекет ага преференция берип налоговыйдан. Бирок аяна келгенде эсиңизде болсо керек, баягы 5-чакырылышта ошол топчусуна, материалына жана немелери бар го, жаңкы сыдырмасы жана ошого 3 эсе көтөрүп койду таможняда тарифти. Ошонун кесепетине кийим тигүү ушул тармактагылар көпчүлүгү өлдү. Конкуренция түзө албай калды. Биз эл өзү түзүп, эл өзү рынокты таап, жумуш тапканды аны биз поощрять этишибиз керек да, аны кыркпашыбыз керек. Колдошубуз керек. Эл кандайдыр бизнес таап освоить этсе, пайда түшүп атса, кээ бир фискалдык органдар ошону барып кыркып атабыз да, бул туура эмес. Бул туура эмес. Пусть ошолор какой-то ассоциация болсун, объединение болуп чоң завод, фабрика кургандан кийин анан жакшына талаптарды киргизсе болот. Акыркы учурда эле өкмөттүн көргөн чаралары баягы бийик тоолуу аймактарга берген жеңилдиктерди алуу, анан сөзсүз түрдө камсыздандыруу деп. Бул мындай акча чогултуунун аракети болду да, чынбы? Эми мына автотранспортко камсыздандырууну, страхованияны киргизип атпайбы? Ал эми частный, бул лоббирование частных интересов. Кимге кереги бар ошонун? Бүгүн кимге кереги бар? Бүгүн эч кимге кереги жок. Бүгүн элдин
курсагын тойгозгонго акча таап жеп атканына ыраазы болуп, макул деп кризисти, ушул дүйнөлүк кризисти эске алуу менен унчукпаш керек. Эми биз 5-6 страховой компанияны байыткыбыз кимге кереги бар? Аны кое туруш керек. Аны кое туруш керек. Анын учуру келет. Ал эми үй турак жайды мамлекеттик камсыздандыруу органы үчүн деген бул дагы бүгүнкү күндө эрте. Себеп дегенде биз налог на имущество төлөп атабыз мамлекетке. Ошол сен турак жайың канчалык чоң болсо, чоңураак налог төлөйсүң, кичине болсо төлөбөйсүң. Ал төлөнүп атат да. Анын үстүнө дагы жаңкы страхование деп төлөгөн, бул туура эмес. Мен аны ким киргизгенин билбейм, бул туура эмес. Өзү негизчи анализ боюнча. Эмне үчүн бир үйгө мамлекетке 2 жолу төлөш керек? Ал туура эмес. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, ушул аналитиканын жок болгондуктан. Макроэкономический анализ жок да, аны биз баягы союз учурунда плановый экономика деп, бул өзүнчө институттар отуруп алып күнү-түнү иштечү. Эмне болуп кетет? Моунда болсо эмне болот? Тигинде болсо эмне болот деп бүт көрсөткүчтү эсептеп чыгарып турчу. Акыркы жылдарда эле ошондой болчу. А бүгүнкү күндө же өкмөт кайра-кайра тез алмашканданбы, кадровый текучество кайра-кайра алмашканданбы, мындай плановый иш болбой калып атат да өкмөттөчү. Анан өкмөттүн кээ бир заседаниясын көрсөң, бүгүнкү күндө актуалдуу бир маселе турса, башка маселелер каралып калып атат. Анын канчалык кереги бар, кереги жок. Ошону өкмөттүн аппараты күчтүү болуш керек, даярдаш керек. Бул деген живой организм мамлекет. 2010 жылдагы кыйын абалда Ата журт деген саясий партия түзүлгөн. Мына ушул саясий партияны түзүүдө лидерлердин бири сизсиз да. Мына кечээкүнкү парламенттик шайлоодо республика Ата журт болуп бириккен. Анда дагы мына таң калды, бирок 2-нчи орунду алып келиши бул албетте чоң резонанс жаратты. Бүгүнкү күндө жергиликтүү шайлоолорго кайрадан Ата журт өзүнчө барат деп атат. Буга сиздин көз карашыңыз? Мен да муну уктум средства массовой информациядан. Мен 2007 жылы Ата журт саясий партиясын түзгөнбүз. Ошонун бирден бир учредитель болуп эсептелем. Мен ал жактан эч жака чыккан эмесмин. Ошол партияда туруктуу ойдон, мүчө ойдон жүрөм. Ошол партиянын идеологиясын колдогон адам катары ойдон жүрөм. Ошолордун учредитель бирден бир жетекчисимин деп өзүм эсептеп жүрөм. Анан 2010 жылы шайлоодо мына биз ошол эл шайлоочулорубуз колдоп, биздин айткан сөздөрүбүздү жактап, колдоп 28 мандат менен келгенбиз. Ошол Ата журт партиясы 2010 жылдан 15 жылга чейин созукта мен 2,5 жыл иштедим. 2,5 жыл башка саясий иштер менен алек болуп жүрөм, юридический тюремный деген. Азырга чейин мүчөмүн, азырга чейин ошол партиянын учредитель болуп эсептелеп, бирден бир жетекчиси болуп. Анан 2006 чакырылыштагы Ата журт саясий партиясынын алган чечимине мен воздержался. Мен ага кошулганым жок, республика менен кошулуш үчүн. Бирок өзүңүз билдирдиңиз көз карашыңызды. Да, мен өз көз карашымы Камчыбек Кыдыршаевичке билдиргем. Мен кошулганга каршымын. Кошулсаңар чечкиле, пожалуйста деп. Себеби мен ошол мезгилдерде мындай саясаттан четтетилип, өзүмүн мына судебный иштер менен жүрбөймбү. Бүгүнкү алардын чечими мен колдойм. Себеп дегенде бул ошол Ата журт отдельно барабыз десе, менин талапкерлерим, мени менен чогуу ошол Ата журт партиясына киргендер, алар түздөн түз укугу пайда болот. Эгерде алар чогулуп, ушуга кошулуп барабыз десе, алардын өз эрки и моралдык жактан дагы алардын укуктары бар. Ошон үчүн мына 2015 жылкы шайлоодо деле, өткөн шайлоодо мени даже телевидение газеттерин айтпадыбы, Азаттык партиясы жана башка деп. Мен эч кандай башка партияга кирген эмесмин. Мен 2,5 жылдан бери бүгүнкү күндө ошол мага коюлган күнөөлөрдүн, айыптардын негизинде сотто мен өзүм далилдеп келип атам. Мен мыйзам иштейт деп атам. Себеп дегенде ошондо айтылган, кимин күнөөсү жок болсо сот аркылуу, пожалуйста, далилдесин. Мен эртеден кечке ушу менен алекмин. 2,5 жыл болду. Мына былтыр чет өлкөдөн 10
февральда келгенмин, быйыл 1 жыл болду. Сот процесси жалпы негизинен алганда бир 60га жакын сот процесси болду. 125 күбө өттү. Бардыгы ошону тастыктап берди, мен күнөөм жоктугун. Мен ойлойм, бул соттук процесс мыйзамдын негизинде, уголовный кодекстин, уголовно-процессуалдык кодекстин негизинде кетип атат. Мыйзамдылык Кыргызстанда бар деп мен ишенем. Азыр ушул сиз өзүңүз айтып кеткен баягы коюлган айыптар боюнча экинчи инстанциядагы сот процесси жүрүп атат. Сиз канча убакыт болсо дагы чыдайм деп өзүңүз айттыңыз. Актыгыңызды далилдейм дедиңиз. Бирок мына ушундан сырткары дагы эмне менен алек болуп атасыз? Же жалаң эле ушул сот процесси мененби? Эми сот процесси деген бул оңой олтоо нерсе эмес. Бул жерде сот процессинде жүрүп жатканда башка нерсе менен алектенүү невозможно. Себеп дегенде адам ошо менен сот процесси менен жашайт, ошо менен турат, ошо менен жатат. Бул дагы ички дүйнөлүк кандайдыр бир немени жаратат да. Анан көңүлүң бир тарап болсо, экинчи бир иштер менен заниматься этсең, невозможно. Мен башкалар кандай экенин билбейм. Себеп дегенде бул ушундай процесске мен аябай чоң тажрыйбаны өтүп атам азыр. Аябай чоң сыноодон өтүп атам. Юрист болуп бүттүңүз. Юр академияны бүттүм эле теориясын. Бүгүнкү күндө практикасын изучать эттим. Келечекте Кудайым буйруп, баары жакшы болуп, иштери бүткөндө мен келечекте ушул экономикалык жактан актоочу да, адвокат катары лицензия да алып коеюн деп атам. Себеп дегенде бүгүнкү күндөгү адвокаттардын көпчүлүгү бул мурун милиция кызматкеринде, юридикалык министерство юстицияда, прокуратурада иштегендер экен да. Экономикалык жактан актоочулар, адвокаттар аз экен да. Себеп дегенде аны ошону тергөөгө, сотко ачык айкын айтып берүү, далилдеп. Мындай специалисттер аз экенин мен байкадым да. Ошонун негизинде мен ойлойм, келечекте алдагы оюм бар. Бүгүн сот процесси жүрүп атат. Шаардык сот процесси мыйзамдын чегинде, мыйзамдын кандай жазылса ошонун чегинде жүрүп атат. Мен ойлойм, мыйзам Кыргызстанда иштесе, мыйзам чындык болсо, мен эч жака качпай, эч жака кетпей, бир да процессти калтыргам жок. Эми кээде жазып коюп атышат, ден соолук. Эми ден соолук деген бул темир эмес экен да. Баары нерв. Мен мисалы 2,5 жылдан мына Дарылондан келгенден бери Бишкектен башка эч жака чыкпайм. Бишкектен башка. Бул да өзүнчө мындай бир дискомфорт түзөт да. Ахматбек Келдибекович, мынакей сизге кылмыш ишинин козголушунда Сайлянова жана ошол эле азыр депутат болуп барган ошол фракциянын лидери Текебаевтар кызыктар болгон деп айткансыз. Бүгүн азыр сиз мынакей мен акмын, өзүмдүн ак экенимди мен далилдейм деп жүрөсүз. 1 жылдан ашык сот процесси жүрүп атат деп айттыңыз. Сиз сот менен алек болуп атканда, мына ошол эле адамдар кайрадан ошол сизге ошондой айыптын тагылышы, сиздин камалышыңызга кызыктар болуп аткан жокпу? Эми Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Саясатчылар деле бизде ашып барса бир 200-300 саясатчы болсо, ошонун ичинен бир 30-40 саясатчынын ичинде эле чоң саясат жүрөт да. Кайсы жерде эмне деп сүйлөнүп, ким кандай аракет кылса, аны билинбейт деген бул аябай жаңылыштык. Кандай сөз болбосун, анын баары жетет. Бүгүн аракеттер болуп атат, мен аны жашырбайм. Мен бүгүн фамилияларын айтпайм. Аракеттер болуп, эптеп ушул саясаттан четтетиш керек. Муну ошол айтып алгандан кийин, ошол ишти далилине карабай туруп эптеп неме кылсак экен, тиги кандайдыр күнөөгө жыксак экен, кандайдыр кагаздарды токуп, жана башка аракеттер менин колумда бардыгы бар, анын баардыгын мен билем. Бирок эми мындай да, биз Кудай алдында дагы жооп бере турган болушубуз керек да. Мен ар дайым айтчу элем, буга чейин деле интервьюмда айтканмын, газетага жазганда айткам, мага ошо жамандык каалагандардын баарын мен Кудайга койдум деп. Мен бүгүн фамилиясын атабай эле коеюн, бирине да жамандык каалабайм. Ошо Кудай алдында, Кудай кечирсин алардычы. Анан экинчиси, бүгүнкү күндө ошондой
аракеттердин болуп атканын мен көзүм менен байкап атам. Мен бул жерден бир эле нерсени айтам. Бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселе, мына мамлекет башчысы да көтөрүп атат. Соттук реформаны, соттук независимостьти киргизмей сайын, Соттордун көз карандысыздык. көз карандысын киргизмей сайын, соттордун жоопкерчиликтүүлүгүн киргизмей сайын, мыйзамдуулукту киргизмей сайын, бул өтө кыйын нерсе болуп калат экен да. Себеп дегенде мен ошону өтүп атам бүгүн. Ахматбек Келдибекович, мынакей бизге берилген убакытта соңуна чыгып баратат. Бирок мына ушул учурда алдыда шайлоо дедик. Деги эле биздин эли журтка эмне деп айтат элеңиз? Шайлоо жөнүндө айтып калдыңыз. Алдыда жергиликтүү шайлоо болот. Жергиликтүү шайлоодо менин бир эле тилегим ушул жакшы өтсө экен деген, жакшы өтсө экен деп. Эл тамдаган, эл добуш берген партиялар утукка жетишсин. Келечекте биз мындай цивилизованный шайлоо шарты менен, бийлик алмаса да шайлоо шарты менен, парламент алмаса да шайлоо шарты менен, ушундай бир мыйзамдын чегинде барып ушундай болгонго жетишибиз керек, цивилизованный. Ансыз мамлекеттин келечеги туңгуюк болуп калышы мүмкүн да. Туңгуюк. Өнүгүшү да кыйын. Мына эки революция бизди көп эле артка ыргытып койду. Муну биз эске алышыбыз керек. Ушу мыйзамдуу шарт менен барып, ошондой мыйзам шарт менен жеңишке жетишкенге умтулушубуз керек. Мен ошону каалайт элем. Анан эң акырында айтарым, мына 7 каналдын жалпы жааматына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Сиздердин жетекчилигиңиздерге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеп дегенде бийликтики дебей, оппозиция дебей, ал кандайдыр бир лидер экен, же жөнөкөй мүчө экен дебей, сиздер ар дайым акты, караны бардыгын тегиз алып барып көрсөтүп жүрөсүздөр да. Ошон үчүн мен ойлойм рейтингдер чоң. Мисалы менин соттолуучу катары дагы экинчи жолу чыгарып атканыңыздар, бул ушул телевидениядагы демократиянын мына жетишкендиги деп айтса болот да. Хотя силер элдик деп аталбайсыздар. Туура, общественный деп аталбайсыздар. Мисалы мен 2,5 жылдан бери мен КТР, ЛТР андай тааныбай калдым. Мени таанышпайт алар. Мурун алышчу. Ошон үчүн чоң ыраазычылык билдирим келет. Ушундай ачык, айкын, жакшы сын пикир менен канчалык через телевидение, СМИ аркылуу ушундайларды алып барса, элдин арасында жакшы нерселер жакшы болмок да. Анан бир тараптуу алып барып көрсөтө берген менен ал ар дайым порождает бир жакшы эмес нерсени. Ишиңиздерге ийгилик каалайм, жакшылык болсун, эң негизгиси тынчылык болсун. Калганын бардыгы өтөт. Кандай маселе болбосун өтөт, чечилет. Ахматбек Келдибекович, бизге убактыңызды бөлүп, ошол өзүңүздүн ой пикириңизди, бүгүнкү ушул өлкөдөгү абал, парламенттеги абал, ошолор туурасында кызыктуу маек курганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз да сизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүз тилегендей бардыгын Кудай көрүп турат. Ошон менен катар ушул сот иштерин дагы акыйкат жакшы бүтүрүп алышыңызга биз тилектешпиз. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги ачык сөз программасы соңуна чыкты. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу 5-чакырылыштын экс спикери Ахматбек Келдибеков болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.